Бул күндү жыйынтыктап жатып, акыркы окуя кабарлары менен тааныштырып өтөлү. Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы тарыхый чечим. Эки өлкө Кемпир-Абад суусун бирге башкарат. Эл үчүн деле жакшы болду да, бул кийинкиси жакшы. Уруш талаш болбойт. Камчы Көлбаев жана анын 10 кишиси Кыргыз-Кытай чек арасында жакын жерден кармалды. Куралдар табылган. Жалал Абадта күчтүү дар-дармектерди рецеби жок саткан дарыканалар тармагы аныкталды. Кыргызстандын милиция кызматкерлери жогорулатылган айлык майын ала баштады. Эми ушул жана башка маалыматтардан кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Чек аралардын тынчтык жолу менен чечилиши бул чоң жетишкендик. Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоору ратификациядан өттү. Бул боюнча эки долбоор 3 окууда бир каралып, көпчүлүктүн макулдугу менен кабыл алынды. Чек араларды тактоо иштеринин тынчтык жолу менен чечилиши ынак коңшулукту, достукту бекемдеп, өз ара пайдалуу кызматташтыкка жол ачат дешет тургундар. Кененирээк кийинки тасмада. Негиз катары добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Жогорку кеңештин Кыргыз-Өзбек чек арасы маселеси каралып жаткан жыйынында президент бир эле Кемпир-Абад эмес, Кыргызстандын 1,5 миң чакырым чек арасы чечилип жатканын айтты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы көп жылдардан бери чечилбей келе жаткан чек ара маселесине чекит коюу керек болгон тарыхый күн экенин белгиледи. Бул өлкөнүн коопсуздугу жана бейпилдиги үчүн мындай чечим кабыл алганын да кошумчалаган. Ошондой эле эки өлкөнүн чек ара боюнча макулдашуусу Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болуп жатканын да билдирди. Суу кургабайт, дагы кылымдар бою суу агат. Адам атадан бери адам баласынын жашоосу уланып келе жатат, кыямат кайымга чейин улана берет. Суу кургап кетсе, суусуз жашоо жок. Адам баласынын жашоосу да токтойт. Экинчиден, макул, суу түгөнүп, суу сактагыч кургап кетти дейли. Ордуна тең-метең башка жерден берип, ошол замат алмашып алсак болот. Эки мамлекеттин СССР мезгилинде бир мамлекет катары чечиле турган бирдиктүү маселелери эми эки тараптуу чечилүүнү талап кылууда дешет. Мындай тарыхый чечимди кабыл алууда элдин, мамлекеттин жоопкерчилигин, коопсуздугун мойнуна алган ар бир жетекчи өлкөнүн кызыкчылыгын коргобой койбойт дешет. Мына биргелешип башкаралы, силердин да кишилер келип катышсын, биздин да кишилер катышсын. Мөназага келип, ортодон бир элибизге, журтубузга кыйналбай пайдалана турган шарт түзөлүү дегенди сунуш кылып атат. Мына ошондой эле маселе тажиктерде 4 көчөдө да чечилип атат. Такыр бул болбойт. Бул согуш чыгып кетет, кан төгүлүп кетет деген жерлерде азыркы жетекчиликтер жок. Кан төкпөй, биз чабышпай, тебишпей, мынандай кылып оңдошубуз керек, мынандай кылып жол табышыбыз керек деп чечип аткандан кийин ошолордун элим, журтум, мамлекетим деп күйүп пышкан аракетин колдошубуз керек. Кыргызстандын аянты 199.951 километр квадрат болсо, Өзбекстан менен чек араны тактап, чекит коюлгандан кийин 210.000 километр квадраттын тегерегине жетет. Камчы Бекташиев билдиргендей, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кемпир-Абад суу сактагычы турган 4485 гектар жер Өзбекстанга берилип, анын эсебинен төмөнкү жерлер Кыргызстанга өткөн. Көксерек 105 гектар, Байыстан 212 гектар, Унгарто 35 гектар, Кара Белес 25 гектар, Акташ 100 гектар, Өзгөн жана Сузак райондорунда 1000 гектар. Ал эми Өзбекстандан мурдагы келишимди аткарбагандыгы үчүн, тактап айтканда, Сол Жек каналын курбаганы үчүн Гавасайдан 12.849 гектар жерди компенсация катары берген. Ош шаарынын тургундары чек аралардын чечилиши бул чоң жетишкендик дешет. Бир эмес 3-4 жолу президенттер алмаштырды. Ушул бул иштин дагы жакшы иштер алып барып атат. Мына Садыр Жапаров менен Камчы Бекташиев кандайдыр бир эле ушу жерин немесин алдырып этеле. Баардыгы мыйзам чегинде болот. Ар бир нерсеге убакыт керек. Аны биздин кыргызстандыктар кээ биркилер туура түшүнүп атат, кээ биркилер туура эмес маалымат берип атышат. Баардык нерсеге убакыт керек. Бул канча жылдан бери чечилбей аткан нерсе азыр чечилди. Эл үчүн деле жакшы болду да, бул кийинкиси жакшы. Уруш талаш болбойт.
Эми каршы чыгып аткандар амал талашкандар да. Каршы чыгып аткандар белгилүү эле болуп турбайбы? Алар эмнесинен каршы? Бәрін түшүндүрүп берди. Отийдо, жибине чейин. Андагы эмне керек билбейм. Кече итак көрүп турдуңар телевизордун. Бардыгын айтып берди. Эч нерсе калган жок. Так айтып берди деп ойлоп атабыз чындыгында. Так мурда деле ошо так эле болгон. Чындык. Биз билгенден бул Кемпироваттын суусу гана Өзбекстанга керек болгон. Жери керек эмес болгон. Бул эми сиздерде чечилген нерсе бул. Өзбекстан менен чегараларды тактоо Кыргызстан үчүн Тажик чегарасына биротоло көңүл буруга негиз болот. Ал эми коңшу стратегиялык өлкөлөр менен чегаралардын дипломатиялык жол менен чечилиши ынак коңшулуктун, достуктун, мамиленин жакшырышына жол ачат дешет. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. Өзбекстандын Самарканд шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдагазиев жетектеген делегация Европа биримдиги Борбор Азия форматындагы министрлердин 18-чи жыйынына катышты. Тараптар коопсуздук, соода экономикалык, инвестициялык, суу энергетикалык кызматташуу, айлана чөйрөнү коргоо, билим берүү, илим жана инновациялар чөйрөсүндөгү аймактар аралык кызматташуунун кеңири спектри боюнча пикир алышты. Сооданын көлөмүн көбөйтүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү, Борбор Азияга инвестиция тартуу жана ВСП плюс макамын натыйжалуу пайдалануу боюнча инструменттер каралды. Кыргыз тарап эркин соода, инвестиция, транспорттук, транзиттик инфраструктураны өнүктүрүү жана санариптештирүү Борбор Азиядагы өсүштүн кыймылдаткычы болушу керектигин белгиледи. Кыргызстан Ооганстандагы туруксуздуктун жана дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө чыңалуунун шартында бардык маселелерди саясий жана дипломатиялык жол менен чечүү зарылдыгын билдирди. Биринчи элдик курултайга катышууга делегаттар тандалып алынды. Эл көйгөйүн президентке ачык так жеткирүү үчүн калк өз тандоосун жасады. Курултайдын максаты өлкөдөгү чечилбей жаткан негизги маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, элдин кызыкчылыгын эске алуу. 25 ноябрда Бишкек шаарында биринчи элдик курултай өтөт. Ага катышууга делегаттар эл тандоосу менен шайланды. Ош шаарынан элдик курултайга катышууга 30 делегат тандалып алынган. Алардын катарында Болотбек Каримов да бар. Ал эл көйгөйүн төз бийликке жеткирүү милдетин алды. Бул жолку курултайда коомду түйшөлтүп турган орчундуу маселелерге жооптор берилип, натыйжалуу чечимдер кабыл алынса дейт. Бул курултай институтун биротоло ишке кирип, мындан кийин ушул толук кандуу элдин каалоосундай болуп, элдин үнүн жеткизген, же болбосо элдин ошол талабын орундатып, бул эми 1 жылдык мөөнөт болот. Ошол 1 жылдык мөөнөттө ошол айтылган наказдарды орундатууга бул ошо биринчи курултайдын делегаттарынын өзүнүн иш аракетинен көз каранды болот. Тарых барактарында элдик курултайларда тарыхый чечимдер кабыл алынган деп белгиленип келсе, айрым учурларда натыйжа берген эместиги айтылып келет. Деген менен бул жолку курултайдын эрежелери өзгөртүлүп, жаңы жоболор менен толукталган. Буга чейин элдик курултайга делегаттарды тандоодо артыкчылыктарга, аксакалдарга, чиновниктерге, бийлик өкүлдөрүнө карап квоталардын бөлүнүшүнө жол берилип келген. Бул жолу тандоо эл колунда болду. Курултай институтуна келип токтолсок, бул алгачкы болуп, алгачкы жолу ошо конституцияга киргендигинен жана мунун мурда иштебей келгендиктен азыркы күнү элде баягындай божомолдор болуп атат. Мисалы, бийликтин эле камчысын чабыла турган, же болбосо бийлик өзү каалаган курултай дейт. Кача эми аралашып көрсөң, жанакындай ошол бийлик же болбосо административдик ресурс басым кыла албай эле эл өзүнүн каалаган адамдын көрсөтө алды. Элдик курултайдын максаты өлкөдөгү чечилбей жаткан негизги маселелерди, ички жана тышкы саясаттагы оош кыйыш жагдайларды чогуу талкуулап, аны элдин кызыкчылыгы үчүн чечип берүү. Курултайга катышууга делегат болуп тандалган Элмира Сатыбалдиева элдин элегине салынган маселе калыс чечилерин айтат. Дежурный делегаттар шайланган жок. Себеби дегенде эл өзү ошол жерден бардыгы элден көргөзүп, мыналадан болуш керек, биздин көйгөйүбүздү президентке туура жеткирет, туура чечим чыгарат деген ойдо шайланды. Бул жерде активдүү
мындайча айтканда билимдүү, ушу элдин арасынан чыккан, карапайым калктан чыккан делегат болуп шайландык да. Элдик курултай 25 ноябрь күнү Бишкек шаарында өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат, Бишкектен 50, Ош шаарынан 30, мигранттардан 10 катышат. Шайланган делегаттардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанга жакырчылыкты жоюу максатында акчалай тагыраагы 105 миллион доллар өлчөмүндө колдоо көрсөтөт. Бул туурасында Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Азык-түлүк боюнча дүйнөлүк программанын 2023-2027 жылдарга карата стратегиялык планына ылайык жакырчылыкты жоюу жана азык-түлүк коопсуздугун сактоо боюнча ар кандай программаларды ишке ашырууга 90 миллион доллар берет. Ал эми 15 миллион доллары жакырчылык менен күрөшүү боюнча активдүү чараларга багытталган долбоорлорго жумшалмакчы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев азык-түлүк боюнча дүйнөлүк программасынын 2-чи сессиясында Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашырылып жаткан жакырчылыкты жоюу боюнча чараларды жана азык-түлүк коопсуздугу программасынын тааныштырган. Кармалган Киримтөбөл Камчы Гөлбаев жана анын жакын адамдары кайра кое берилди. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Эреже бузуу тууралуу түшүндүрүү багытында маектешүү жүргүзүлгөндөн кийин Камчы Асанбек жана анын санаалаштары бошотулду деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, УКМК 16 ноябрда Көлбаев жана анын жакын санаалаш 10 кишиси Кыргыз-Кытай чегарасына жакын жерден аңчылыктан кайтканда кармалганын кабарлаган. Ведомство ал боюнча билдирүүнү бүгүн 18 ноябрда тараткан. Кармалгандар чегара аймагында уруксаты жок жүрүп, административдик эрежелерди бузууга айыпталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында ок атуучу 8 курал табылып алынган. Жалал Абадта күчтүү дар-дармектерди рецеби жок саткан дарыканалар тармагы аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери дар-дармек жана медициналык жабдуулар департаментинин түштүк филиалындагы өкүлдөрү менен биргеликте Жалал Абадтагы дарыканаларга рейд жүргүзгөн. Анда дарыканалар жарандарга күчтүү дарыларды дарыгердин көрсөтмөсү жок эле сатып жүргөнү тастыкталган. Мындан тышкары ыкчам кызматкерлер банги, психотроптук заттардын компоненттери бар бардык дары-дармектерди алышкан. Дарыкана пунктларынын сатуучулары жоопкерчиликке тартылды деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги мындай рейдтер көп өткөрүлүп турарын эскертти. Бүрткүдөн улам Соңкөл жайлоосунда калып калган Актала менен Жумгал райондорунан келген оор жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Соңкөл жайлоосунда кар болжол менен 40-50 сантиметр, айрым аймактардагы автожолдо 1 метрге чейин жеткен күрткүлөр пайда болгонун кабарлады. 16 ноябрь күнү Соңкөл жайлоосу аркылуу Кара Кече кенинен көмүр жүктөп келе жаткан оор жүк ташуучу 17 автоунаа Молдонун бели ашуусуна жетпей күрткүгө тыгылып калгандыгы боюнча кабар түшкөн. Кырдаал боюнча президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешевдин жетекчилиги менен жарандык коргонуу кызматынын ыкчам штабы өткөрүлүп, тиешелүү тапшырмалар берилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 КАМАЗ, 8 ЗИЛ, 1 Хова унаасы жолдо калганын билдирген. Бүгүн 18 ноябрда саат 7:00 баштап куткаруучулар менен биргеликте Жалал Абад облусунун Тогуз-Торо районунун номер 18 жол тейлөө мекемесинин 1 авариялык куткаруу автоунаасы менен Актала районунун номер 15 жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери Молдонун бели ашуусунун Соңкөл жайлоосунун жолдорун тазалоо иштерин жүргүзүп жатканы маалым болду. Автоунааларды ашуудан түшүрүүгө, жолда чууга жардам кылууга бөлүмдүн авариялык куткаруу автоунаасы менен 5 куткаруучу чыгышты деп айтылат өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында. Кыргызстандын милиция кызматкерлери жогорулатылган айлык маяна ала баштаганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 2022 жылдын 19 сентябрында мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын аскер кызматкерлерине жана укук коргоо органдарында иштегендерге акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгына кол койгон.
Ага ылайык 2022 жылдын 1 октябрдан тартып аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн кызмат өтөө үчүн үстөк акчалары жылдык эмгек акы фондунун 80%на чейин жогорулатылган. Ички иштер министрлигинин буйругу боюнча ай сайын милиция кызматкерлеринин маянасына кошуп 20 000 сом үстөк акы төлөнө баштады. Ошондой эле өзгөчө абалда кызмат өдөгөн ички иштер органдарынын кызматкерлерин материалдык жактан шыктандыруу максатында Баткен, Лейлек райондорунун, Баткен жана Сүлүктүү шаарларынын аймагында кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери менен ички аскерлердин аскер кызматчыларынын айлык акысына ай сайын 30 000 сомдон үстөк акы кошулуп берилет деп жазылат маалыматта. Бул кошумча каражат мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде делимитация жана демаркация процесстери толук аяктаганга чейин төлөнүп турары айтылды. Ички иштер министрлигинин көпчүлүк бөлүктөрүндө октябрь айы үчүн айлык акыдан сырткары үстөк акы дагы төлөнүп берилди. Айрым бөлүктөр үстөк акыны кийинчерээк алышат деген Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы. Адамдык абийир баарынан жогору. Ноокат районунун тургуну Канибек Кожонов акыйкаттык издеп, өз чындыгына жетпей жүргөнүн 3 жылдан ашты. Райондук архитектурада бирге иштеген эсепчинин каржылык катачылыгын ачыктайм деп, жубайынан ажыраган Канибек мырзанын какпаган эшиги калган эмес. Шантаждалып, үй бүлөсүнө кутум уюштурулган мурунку архитектура кызматкери укук коргоо органдарына нааразы. Кененирээк алдыдагы тасмада. Ушундай бул жаман жүрөт, мына аялдарды зордуктап, алтындарын алып качып, милиция менен издөөдө жүрөт дегенге окшогондор сообщениялерди берип, семьямды акыркы 2 жылда өтө көп проблемаларды пайда кылып койду да. 64 жаштагы Канибек Кожонов Ноокат райондук архитектура бөлүмүндө 12 жыл иштеп эмгек өргүсүнө чыккан. Канибек мырза мындан 3 жыл мурун мекеменин башкы эсепчисинин каржылык жүгүртүүдөгү мыйзам бузууларын байкап жамааттык комиссия түзүп бийликтөөгө алганын айтат. Ошол учурдагы бухгалтер Абдыкадыр Абдиллаев мыйзам бузууларын жаап жашыруу үчүн Канибек мырзанын артынан адам салып, белгисиз аялды зордуктап, зер буюмдарын урдап кеткен деген маанидеги видеолорду үй бүлөсүнө жөнөтүп, коомчулукка негизсиз каралаганын билдирди. Башкы бухгалтер Абдиллаев менен кичинекей өз ара иш боюнча келишпестиктер болуп калган. Анан менин баягы анча-мынча айлыктардын башка бирөөлөргө жабылып кеткенин далилдеп чыгып, өзүмө кайрадан төлөттүрүп алып жүргөнүмдө менин алдымда кичине ыңгайсыз болуп жүргөн. Менин аркамдан сая түшүп, куугун тутап калган экен да. Тымызын анан баягыдай кылып шантаж тартат. Бирөөлөр тартырып анан менин семьяма жөнөтөт. Кыскасы коллектив менен отурганбыз, бирок өтө сөздөр жаман жазылган. Эми бияка баягы кадрлар демелерде бар го. Ушундай бул жаман жүрөт, мына аялдарды зордуктап, алтындарын алып качып, милиция менен издөөдө жүрөт дегенге окшогондор сообщениялерди берип, семьямды акыркы 2 жылда өтө көп проблемаларды пайда кылып койду да. Канибек Кожоновдун шантаждалган тасмалары айылдагы WhatsApp группаларга тарап, кийинки бөлүмдөрүн дасторкон үстүндө көрөсүз деген жазуулары болгонун көрсөтүп берди. Канибек мырза жалгандан жаманаттуу болуп, үй бүлөсүнө каттуу соккурулганын билдирди. Канибек Кожонов бул иштин артында мекеменин мурдагы эсепчиси Абдыкадыр Абдиллаев турганын белгилеп, укук коргоо органдарына бир нече ирет кайрылган. Негизсиз кароолоо аялынын өлүмүнө себеп болгонун кошумчалады. Семьяма жеткиргенден кийин анан семьяда жакшы болбой калды да. Кыскасы аял кишинин болуптур эми болорчу болду деди, бирок жүрөк жакшы болбоду да. Анан ошо 1 жыл болуп калды, кайчып болуп кетти. Мен укук коргоо органдарга түгөл ишенбей калдым. Жок, ишенич жок. Прокуратурага келдим, УВДга келдим, УРОВДга келдим, ГКМ, СМБ, президенттик аппарат, ГКМнин башчысыга чейин эле бүт эме кайрылып аттым, ушуну таап бергиле дейм. Табылганыга мына 3 жыл болду. 19 жыл октябрь айында, 31 октябрда анық болған ким мага жөнөткөндүгү. Булар мынтип жүрө берген болсо, уюшкан кылмыштуу топ булар. Жакшы эле уюшкан булар. Мынчалык стажыны болуп иштеш өтө кыйын маселе. Жөн эле жолдогудан эле ушундай маселелерди чечиш өтө кыйын маселе. Бул өтө даярданган. Даярданып, ушундай тартып, анан семьяга жеткиришкен, кыска семьяны өрөн кылышты. Жооп бериш керек, буга жетишим керек мен. Акырга чейин жетем деп турам, мен мына пресса бар.
Ал эми бул шантаждалган видео тасма жеке адамды негизсиз кароолоо боюнча кылмыш иши ачылып, райондук жана облустук ички иштер башкармалыгында иликтенген. Кылмыш жарандык тартипте болгондуктан 4 ирет кыскартылып, жарандык сотко өткөрүлүп берилгенин ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Уюлдук телефонуна бул аброюна шек келтирген ушул видеолор келип жаткандыгы боюнча кабар берген. Ушул боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Аталган маалымат ошол Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 116 берене менен сотко чейинки өндүрүштөр алынат. Жеке жарандык тартипке сотко кайрылсын деп, ошо 2019 жылдын 31 октябрь күнү бул сотко чейинки өндүрүш кыскартылган экен. 3 жылдан бери адамды кабиринин акыйкаттуулугун издеген Каныбек Кожонов УКМКдан тартып башкы прокуратурага чейин арыз жазган. Каныбек мырза күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылмай сайын мыйзамдуу чараларын уланта турганын билдирди. Ал эми ататалган Абдыкадыр Абдиллаев менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Экинчи тараптын дагы үнүн угууга даярбыз. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, алдыда дүйнө жаңылыктары бар.